Кереметтүү ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Чолпон Ата шаарындагы бул борбордук ипподромго бурабыз. Бүгүн бул жерде өтө бир кереметтүү беттеш. Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көкбөрү боюнча мелдештин финалдык оюну Кыргызстан жана Казакстан курама жааттарынын эрөлү. Бул эки команда өздөрүнө бири-бирине деп айтсак да болот. Бүткүл дүйнө жүзүнө деп да айтсак жаңылышкан болбойбуз. Мына Кыргызстан же болбосо Казакстан кимиси күчтүү экендигин аныктап айтып келише алган эмес. Бар ал учурда өтө бир кереметтүү көрүнүш. Кыргызстандыктар жерден улакты тартып алды жана 7 номердеги мекендешибиз Манас Ниязов жаңы гана кара мамыдан оюнга аралашкан мекендешибиз азыр улакты такымга басуу менен атаандаштардын жарым аянтына өтө бир кереметтүү ылдамдык менен бара жаткан мезгил жана ушул жерде бизге бир упай керек. Бир упай биринчи упай биз тараптан. Эсеп саналары 1-0 Кыргызстан алдыда. Мына ошентип кара мамыдан чыккан Манас Ниязов мына ушул улакты күтүп тургандай чыгар замат каршы чабуулга өз командасын алып келди дагы. Бул турнирдеги жалпысынан 7-чи бүгүнкү беттештеги алгачкы улагын жаратты Манас Ниязов. Биз чындыгында өтө кубанычтабыз. Кайталоодон дагы бир ирет карайлы дээрлик көк кийимчен Казакстан курама командасынын оюнчулары артта калып калган жана ал жактан коргонууга келгенге такыр жетишкен жок. Мына ата эринен дагы түшүп калгандыгына карабастан биринчи болуп улакты тайгазанга ыргытты. Демек бардыгы эреже алкагында биздин курама команда алдыга чыкты. Артындагы Рустам Туналиевдин өнөктөштөрү Казакстан курама командасын коргонуу бөлүгү мыкты деңгээлде кармай чыгамаса 2-0 эсеп сандары. Накей чыныгы Накей көкбөрүнүн атамандары кимдер экендигин мекендештерибиз бизге тастыктап көрсөтүп жаткан учуру Рустам Туналиев жалпы мелдештеги 4-чү ал эми беттештеги 1-чи упайын жаратты. Мына ошентип буга чейин Манас Ниязов бир упайды жараткандан кийин бир ошол минутадагы өтпөй Рустам Туналиев 2-чи упайды жаратып отурат. Биздин мына мекендешибиз Рустам Туналиевдин артынан Жээнкулов Элдардын дагы секиргендигин көрө алдык. Бирок коргонууга кайрадан эле көк кийимчен Казакстан курама командасы жетишкен жок. Өтө жакшы баштабыз десек дагы жаңылбайбыз. Мына биринчи бөлүктүн алгачкы эле ошол 10 мүнөттүк жыйынтыгына чыга элек маалда 2-0 эсебинде алдыга чыккандыгыбыз бул өтө бир жерден чыккандыгыбыз бул өтө бир жерден күч жана Улан Насакеев өтө бир кереметтүү мүмкүнчүлүк кайрадан жаралды жана 3-чү Азамат 3-0 эсеп сандары. Таптакыр казакстандыктар кыргызстандыктар менен кандай оюнду жүргүзүп жатканына өздөрүнүн ишене албай турган учуру ошол мезгилде чыныгы көкбөрүнүн мына ошол чемпион болчу командасы ким экендиги бизге акырындап көрсөтүлүп бара жаткан учуру деп айтсак жаңылышкан болбойбуз. Өтө кереметтүү беттеш, өтө кереметтүү чыңалыштагы оюн. Мына ушул беттешти көргөн соң чет өлкөлүктөр да бул беттешке, бул оюнга кызыгат деп айтып кетсек анда жаңылышкан болбойбуз. 3-0 кереметтүү ысык көл жээгинде Кыргызстан курама командасы атаандаштардан алдыда. Бир мыкты жаралган мүмкүнчүлүк бар. Манас Ниязов кайрадан өзүнүн 2-чи улагын жаратууга мүмкүнчүлүк алды жана 4-чү улак бизде бар. Эсеп сандары 4-0. Өтө жакшы көрүнүш орун алды азыр. Манас Ниязов өзүнүн эң акыркы аракеттери менен кошо мына улакты туура багытай алды десек болот. Биз чындыгында Манас Ниязовдун кыймыл аракетин баалай өтүшүбүз керек. Бул турнирдеги 8-чи улагы, ал эми бүгүнкү 2-чи улак экендигин сиздерге айта кетели. Мына кайталоодон толук байкасак, мына аты менен кошо тайгазанын үстүнө чыгып кетүүгө бир аз гана калган. Өзү дагы аз жерден мына жаракат алып кала жаздады. Эң башкысы абайлаш керек. Жана бул жерде мына Манас Ниязовдун бойко аталган аргымагы дагы бул упайга тиешеси бар десек жаңылбайбыз. Мына 4-0 эсебинде биринчи бөлүктө алдыга чыккандыгыбыз өтө жакшы көрүнүш. Анткени барган сайын артыкчылыкты өстүрүү биздин команданын оюнчуларына өтө бир жакшы ишеничти берет. Ал эми Казакстан курама командасы болсо барган сайын коргонууга баш керек болот. Бирге жалгыз чыгуу орундалып жаткан кезде жана 5-чи улак, 5-чи упай, 5-чи улак
атаандаштардын жарым аятында жайгашкан тайгазанда. Эсеп сандар 5-0 урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бул Кыргызстан курама командасы. Урматтуу мекендеш такыр биздин эсибизден чыкты. Бүгүнкү күnkө беттештен мынтип эсеп сандары биринчи бөлүктө эле 5-0 жетти. Дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, бирок мына Азат Насыпбеков ал убакка жеткен эмес. Кезектеги мына Рустам Тыналиевдин аракети жана тайгазанга жалгыз бара жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Демек 6-чы улакка мүмкүнчүлүк бар. Жана 6-0. Жана 6-0. Башка сөз жок биздин жигиттер Азамат. Чыныгы көчмөн элдеринин ошол жигиттери гана оюнун алып бара ала турган беттеш биз Рустам Тыналиевке мына кереметтүү майрамды тартуулап бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рустам Тыналиев бүгүнкү мына экинчи улагын кереметтүү түрдө жаратты. Казакстан курама командасындагы Жээнкулов Элдар жана Мырзабаев Нуржигит болгону артынан көзү менен узатып калгандыгын көрө алдык. Бул мына керемет нерсе десек, сиздер дагы макул болсоңуздар керек. Рустам Тыналиев ошол эле Манас Ниязов өзүнүн жанын аябастан мына бул оюнга толук бойдон күчүн жумшап жаткандыгын көрүп отурабыз. Кызыкты беттеш орун алат. Мекендешибиз азыр улакты өз карамагына алды жана чабуулга чыгып бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Темир Молдокулов. Ал эми бул беттеш улак ошол тала чийинен же болбосо тайгазанга түшкүчө туланарын эске ала турган болсок, бизде дагы жакшы мүмкүнчүлүк бар. 7-0. 7-0. Мен өз көзүмө ишене албай турган учурум. Чындыгында эле Кыргызстан курама командасы таптакыр казакстандыктарды биринчи бөлүктө аяган жок. Азаматтар, чыныгы көчмөн элдери, чыныгы кыргыздын мырзалары мына ушундай көкпөрү ойнойт, чыныгы улакчылар мына ушундай улакты таштайт. Баары керемет, баары жайында урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Алдыда эми 10 мүнөттүккө тыныгуу бар, андан соң биз сиздер менен кайрадан экинчи бөлүктө кезигишебиз. Рустам Тыналиев жана Манас Ниязов сыяктуу оюнчулар да эле мына Темир Молдокулов дагы өзүнүн улагын жарата алды. Бул өтө жакшы көрүнүш. Биз жалышпайбыз жана казакстандыктар алгачкы аракетин ишке ашырды. 7-1 эсеп сандары мына ошентип эсеп сандары алмашкандан кийин бул биринчи бөлүктүн өзүнүн марасына жетип келгендигин биз көрдүк. Эми ортодогу 10 мүнөттүк тыныгуудан соң биз кайрадан эле КТРК спорт жана коомдук биринчи каналдардан сиздер менен учурашабыз. Ал жерде бул кызыктуу беттештин экинчи бөлүгү уланат. Демек биздин каналдардан эч кайда алыстабай туруңуздар. Тактикалык жүрүш деп айтсак жарашат. Мына азыр атаандашын жазгырып өтө албашын билген соң ал мына ушундай айламалды издеп көргөн абдан жакшы көрсөткүч бар. Рустам Тыналиев жана атаандаштардын тайгазан кайрадан эле камалап жакшы мүмкүнчүлүк жана эсеп сандары 8-1. Эсеп 8-1. Ортодогу айырма кайрадан эле 7 упайга жетип барган мезгили. Мына ошентип экинчи бөлүктүн алдыңкы бир секундаларында эле Рустам Тыналиев 10-чу катар санындагы өзгөчө бир курч мүнөздөгү оюнчу комбат аргымагы менен тактикалык жүрүштөн кийин өтө бир тайгазанга жакындап барып, андан кийин биздин көрсөткүчтү 8ге чейин жеткирип кое алды. Азамат, мына ортодогу артыкчылык кайрадан эле 7 упай. Эми барган сайын казак курама командасы чындыгында аракет кылыш керек болот. Анткени эгер деле экинчи бөлүктүн жыйынтыгына чейин бул артыкчылык сакталып, же болбосо өскүдө турган болсо, аларга 3-бөлүктө өтө бир оор абал келип калат. Ооба, туура айтасың кесиптеш. Ал мезгилде кайрадан эле Кыргыз өлкөсүнүн өкүлдөрү жерден улакты эңип алуунун айламалын көрүшүүдө. Жок, дагы да улак жерде сакталууда. Эми гана биздин мекендешибиз улакты эңип алды. Андан ары чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Эч ким жок. Анын алдында 7-номердеги Манас Ниязов бүгүнкү беттеште ал 2 жолу айырмаланган болчу. 3-чү жолу улакты тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк бар. Жана эсеп сандары 9-1. 9-1. 2 мүнөттүн ичинде 2 упай. Ким айтат Казакстан курама командасы дүйнөнүн мыкты ошол көкбөр боюнча командасы деп. Алар жагышат. Керемет нерсе. Тактикалык жүрүш боюнча болобу, индивидуалдык чеберчилик боюнча болобу, биздин улакчылар атаандаштарына караганда бир топ күчтүү экен деген ошол жерден
дана жана тастыктап койду десек жаңылышпайбыз. Өтө жакшы көрүнүш, эми ортодогу артык Эки оюнда тең Сусамыр командасы күчтүү болуп чыккандыгына байланыштуу ал мезгилде Казакстан курама командасында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн 9-упай алардын тагыраагы 2-упай алардын карамагына жазылды. Бул жерде мен Баглан Ширинбаев өтө кереметтүү чабуулду уюштурганына байланыштуу биз эми ошол ортодогу айырманын кайрадан 7 топко кыскаргандыгын көрүүбүз. Бул эми биз үчүн өтө эле коркунучтуу жагдай эмес, себеби биздин мекендештерибиз казакстандыктардын бир жараткан улагына жок эле дегенде 4-5 улак менен жооп берерине ишенимибиз чоң. Ал учурда ортоңку бөлүктө бул жерде 2 оюнчу болду, кимисине азыр жазылат, чогуу көрөбүз. Кайталоодон дагы такчаны анык байкасак болот. Бул жакта мына экөөлөп кеткендигин көрүп отурабыз. Ага байланыштуу 3-чү улакка тоскоолдук жаратуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Александр Пупенкага демек бул улакка жазылат. Казакстан курама командасынын мына күчтүү оюнчуларынын бири. Жалпы турнирде бул оюнчуда 7 улак бар жана жакшы биздин оюнчулар улакка ийгилик кылып улантууда жана атаандаштын тайгазаны көздөй бара жаткандыгын көрүп отурабыз. Керек жана 10-чу улак биздин өтө керемет эсепте бар. Өтө кереметтүү көрүнүш. Дал ушундай кереметтүү соккулар Казакстан курама командасынын тайгазанына уланы беришин каалайбыз. Улан Насакеев Азаматсын. Мына ушундай Улан Насакеев бүгүнкү беттеште 2-чи, ал эми жалпы турнирде 5-чи улагын жаратты. 8-чи катар сандагы оюнчу. Мына азыр өзгөчө бир чеберчилигин көрсөтсөк жаңылышпайбыз. Бара жаткан кезде тайгазандын капталынан ишеничтүү улакты жараткан. Азыр кайрадан улак алып келинип таштайт дагы. Андан кийин ошол эки тарап тең өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жекеме-жекеден эрүүл орундалып жаткан чагы биздин курамадан Султан уулу Кубаныч биринчи болуп мына улак деңип алуу аракетин көрүүдө. Ал эми казакстандык Жыйынкулов Элдар дагы тоскоолдук көрсөтүп, ал жана Султан уулу Кубанычтан улакты тартып алуу аракетин көрүүдө. Бирок албетте ал тараптан тартып алуу өтө кыйын болот. Эң башкысы чийинден чыгыш керек да, андан кийин атаандаштардын мына тайгазанын көздөй чабуулга бет алышы керек. Эсиңиздерде болсо эрежеге ылайык бул айлапанын ичинде 2 оюнчу 1 мүнөт гана кармалышы мүмкүн болчу жана азыр жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Тайгазанды көздөй биринчи болуп биздин курама команда жакындап бара жаткандыгын байкасаңыздар болот. Султан уулу Кубаныч Байтур жана кереметтүү упай 11-чи упай 11-3 Кыргызстан курама командасы мына ошентип ортодогу айырманы кыскартуунун ордуна бизди кубантуу менен Султан Кубаныч уулу 5-чи ошол упайын жаратты. Жалпы мелдештин таржымалында эле мен бүгүнкү беттештеги алгачкы улагын таштоо менен бизде кубанычка бөлөп турган үчүн өтө чеберчилик менен жаралган көрүнүш. Бир колдоп улакты көтөрүп барып андан ары тайгазанга 2 колдоп түртүп койгондугу бул албетте өтө бир чоң чеберчиликти талап кылаарынан эч кандай шегибиз жок. Мына ушул жерден машыктыруучулардын, ушул оюнчуларды тандоосундагы чеберчилигин, мыктылыгын дагы белгилеп кетишибиз керек.
Сарыөзөндөн 7 ойынчу, Таластан 2 ойынчу, Оштун Достук командасынан 1 ойынчу, Бөрүлүдөн 1 жана Сокулуктан 1 ойынчу экендигин айтып өткөнбүз. Демек бардыгы татыктуу түрдө тандалган. Азыр өздөрүн кезек-кезеги менен көрсөтүп, атаандаштардын тайгазанын алып жаткандыгын байкасаңыздар болот. Казакстандын курамындагы Ширинбай Казакстан өлкөсүнүн өкүлүнүн карамагында болуп жаткандыгы бул биз үчүн өкүнүчтүү, бирок такымга бас элегинде кыргызстандык спортчу Кубаныч Султан уулу өз мезгилинде мыкты аракетке барды жана атаандашы Бактыбай Ширинкуловдон улакты тартып алуунун айламалын жасап жаткандыгын көрүүбүз. Азганакай убакыттар мына азганакай гана жерден Бактыбай Ширинкулов улакты атаандашына тартып жиберди. Эми ашыкпастан Кубаныч Султан уулу өзүнүн кезектеги чабуулуна чыгыш керек. Ортоңку бөлүктөн мына ошол спортчулар чыкмайынча анда беттеш уланбайт. Биздин спортчубуз чындыгында тактикалык жүрүш жасап жаткан. Ал мезгилде абдан жакшы мүмкүнчүлүк жана эсеп сандары дагы бир жолу өзгөрүшү ыктымал. 12-нчи упай биздин пайдабызда. Буга чейинки эпизоддун кайталоосу болду десек жаңылбайбыз. Дал ушундай мына Кубаныч Султан уулу ортоңку бөлүктөн улакка ээлик кылгандан соң атаандаштардын тайгазанын көздөй бет алган. Өтө жакшы мындай экинчи улагын кезекте жаратып кое алды. Бизди сүйүндүргөн кайталоо десек дагы болчудай. Демек, эки окшош эпизодду чындыгында көрө алдык. Алдыда дагы биздин таштай турган убактарыбыз бар деген ишеничибиз бар. Барган сайын артыкчылык өсүүдө, ал эми казакстандык оюнчулардын маанайы түшүп бара жаткан кезде. Албетте, эки команданын тең мына ошол ийгиликке болгон ишеничи эң акыркы секундаларга чейин өтүп турса жакшы болмок, бирок бизге андайдын кереги жок. Бизге чыныгы таза, таптаза жана чыныгы эрдик менен жеңиш керек болчу. Азыр дагы бир рет биздин мекендештерибиз жерден убакты көтөрүп алган жана чабуул бар. Мыкты аракет, ошол учурда уланмаса керек. 13-чү упайды тайгазанга таштоо менен 10 упай ортодогу айырма. Кыргызстан Республикасы азырынча логикалык жактан алып караганда экинчи бүткүл дүйнөлүк оюндардын, көчмөндөр оюндарынын кечиресиздер чемпиону деп айтып койсок дагы жаңылышкан болбойбуз. Мына ушундай Улан Насакеев өзүнүн индивидуалдык чеберчилигин ушул жерден көрсөттү десек жаңылышкан болбойбуз. Казакстандыктар мына барган сайын оюн темпин жоготууда. Биз биринчи ошол тактап айтсак буга чейинки Султан уулу Кубанычтын улагын сүрөттөп баяндап бүтө элегибизде. Мына кийинки улактагы жаралып калган. Азыр дагы ушундай көрүнүш орун алып бара жатканын байкасаңыздар болот. Рустам Тыналиев кезектеги улакты жаратып отурат. Азамат керемет. Мына керемет. Жакшы. Бул жерден мына таң калбай коюу мүмкүн эмес. Таң калбай коюу чындыгында мүмкүн эмес. Бул жерде эми биздин мекендештерибиз чыныгы мынакей көк бөрүнүн чемпиондору, көк бөрүнүн падышалары экендигин дагы бир рет тастыктап турат. Ал эми Рустам Тыналиевке кыргыз жерге ким жетсин дегендей эле Рустам Тыналиевке ким жетсин. Караңыздарчы, кандай гана кереметтүү ыргытуу. Жада калса 2 упай берсе дагы жарашат. Себеби аттын үстүнөн ыргып өзү да тайгазанга чыгып калган. Мына биздин оюнчулар чындыгында караңыздарчы, өтө бир кереметтүү өнөр алуу эми Кыргыз өлкөсүнүн карамагында болду. Бул жерде биздин мекендешибиз азыр 7-чи номердеги Манас Ниязов өтө кереметтүү атаандаштарды жазгырып өтүүсү жана туура эле эч кандай тоскоолдуксуз Казакстан курама командасынын тайгазанынын жанында улан 15-чи улак. 15-чи упай. 15-чи упай. Канчалык биз мына ушул жерде Кыргызстан курама командасына көрмандык кылган болсок, алар ошончолук деңгээлде бизге өтө бир кереметтүү беттешти тартуулады. Манас Ниязов чыныгы баатыр, чыныгы бүгүнкү беттештин галиадору, бүгүнкү беттештин баатыры. Эсеп сандары 15-3 Кыргызстан алдыда. Мына ушундай ушул жерден бир салыштырууга уруксат бериңиздер. Футбол дүйнөсүндө Месси менен Роналду кандай болсо, азыр биздин урамада Рустам Тыналиев менен Манас Ниязов дал ошондой оюн жүргүзүп жатат десек жаңылышпайбыз. Мына көрөрмандар сүрөп алдыга биздин ураманы мына тартып жаткан кези ошол учурда кайрадан эле улакка тартыш уланууда. Тактап айтсак, улакка болгон аракеттер дагы 3,5 мүнөттөй убакыт бар. Жана чабуул жасап калганга мүмкүнчүлүк дээрлик Казакстан урамасында деле бар. Алар дагы акыркы бир аракеттерин көрсө болчудай. Балким
эгер деле аракетін көріп ақырына чейин ойнап тұрған болса, Улақты тартыш ушул жерден жакшы орун алып жатат. Биздин мекендешибиз Улан Насакеев жана өнөктөшү эки жакка улакты тартып, негизинде капталсыздыкка чыгып кеткендигин көрө алдык. Кастын ышкырыгы жаңырышы керек. Дагы биз расмий түрдө экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү аталышыбыз абзел. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы туугандар эле Кыргызстан курама командасы Казакстан курамасын таң калыштуу өзгөчө бир керемет эсеп менен 15-3 эсебинде жеңип алды. Биздин сүйүнүчүбүздө чек жок, дээрлик көк бөрү оюнуна тиешеси бар адамдардын бардыгын куттуктайбыз. Кыргызстан курама командасына бекеринен буйрмандык кылган жокпуз. Демек алдыда бизди дагы ийгиликтер күтүп турат деген ишеничибиз бар. Бул биз өзүбүздүн иш сапарыбызда мына Кыргызстан улуттук курама командасындагы улакчылардын ата-энелери менен дагы жакшы тааныш болуп калдык. Аларды дагы бир рет куттуктайбыз, бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин мекендештер бир топ атаандаштарына караганда күчтүү экендигин Чолпон Ата шаарында жайгашкан азыркы ат майданда билдирип кое алды десек дагы болчудай. Бардыгыңыздарды дагы бир рет куттуктайбыз. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай жана Нурсултан Турузбеков болдук. Мына шентеп биздин мекенибиздин баатырлары бизди кубантуу менен Кыргызстан курама командасынын капчыгына дагы бир жолу алтын байгени алып келип берди. Биз сөзсүз түрдө бул спортчуларды сиздерге дагы бир жолу айтып өтүшүбүз керек. Биринчи катар сан менен ойногон Тыныч Алыбаев Арго аттуу аргымагы, экинчи Кубаныч Султан уулу Байтор, үчүнчү Нурбек Юсупов Жиган аттуу аргымагы менен оюн көрсөткөн болсо, төртүнчү Марлис Койгалдиев Грозный аттуу өзүнүн мыкты тулпар менен бизди кубантты. Бешинчи Темир Молдокулов Туман аттуу аргымагы менен оюн алып барган болсо, алтынчы катар сан менен Айбек Эсеналиев Барон, жетинчи Манас Ниязов Бойко аттуу аргымагы менен биздин жүрөгүбүздөн орун алды. Чыныгы бүткүл дүйнөлүк ошол экинчи рет өткөрүлгөн көчмөн элдеринин оюндарында Манас Ниязов жалпы 10 упай жаратуу менен бүткүл дүйнөнүн оозун ачырды деп айтсам жаңылышкан болбойм. 8-чи катар саны менен Улан Насакеев бул спортчу дагы кыргыз көкбөрүсүнүн легендасын айланып бара жаткандыгын бүгүнкү беттештен улам байкай алдык. Анын аргымагы Граф, ал эми 9-чу катар саны менен Азат Насыпбеков Айтумар, 10-чу бул Рустам Тыналиев Комбат аттуу өзүнүн тулпары менен бизге өтө бир кереметтүү беттешти жүргүзгөндүгү үчүн бул инсанга да биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми 11-чи катар саны менен оюнду жүргүзгөн Айбек Иманалиев Телтору аттуу аргымагы менен бизди кубантты. Ал эми 12-чи Сейитбек Анарбек уулу Ахиллес аттуу аргымагы менен жалпы кыргыз элинин жүрөгүнө мынашентип барып жайгашты деп айтсам жаңылган болбойм. Ал эми команданын баш машыктыруучусу Каныбек Кубатов жана команданын жетекчиси Рамис Жунсалиевтерге биз өзгөчө ыраазычылыкты билдиребиз. Ошондой эле 12 оюнчубузга биз баш ийип мына ушул тазим кылабыз деп айтсам жаңылышпайм. Себеби көкбөрү чыныгы кимдин оюну экендигин азыр бизге мына ошол биздин көз алдыбызда тарых беттерине жазуу менен бизге тартуулап тастыктап турган учуру. Барыңыздарды дагы бир рет бул кереметтүү жеңиш менен куттуктайбыз. Барыңыздар мына ошол КТРК спорт жана коомдук биринчи каналдар менен болгонуңуздарга дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Алдыда сыйлоо аземи орун алат. Демек биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Кайрадан ушундай ийгиликтерде сиздер менен коомдук биринчи канал жана КТРК спорттон жолугушмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Тилекке каршы коштошууга да мезгил келип жетип калыптыр. Биз ошол жеңиштерден кезиккенче демекчибиз. Биздин